ата энеге таарыныч боюнча бизде аябай жүздөгөн материалдарыбыз бар да. Аларды мындай аябай көп кырдуу да, өтө көп кырдуу. Бул теманын аягына чыгыш өтө эле кыйын да. Ошонун арасынан дагы бир ата энеге таарынычтар боюнча дагы бир аябай көйгөй бир маселени козгоп кетейин деп атам бүгүн. Кайната кайненеге таарынуу. Ошол жөнүндө мага көп келиндер кайрылышат да. Мен кайнатам менен батышпайм, кайненем менен батышпайм. Анан күйөөлөр менен сөзсүз да. Анда эгер кайната кайненеси менен тил табыша албаса, күйөөсү менен сөзсүз автоматтык түрдө болот да, келишпештиктер. Ошондуктан бул мисалы үчүн кайната менен болгон мамиле же болбосо күйөө менен болгон келишпестиктер бул үйдөгү атаңыздан башталган таарынычтардан башталат да. Бул просто үйүңүздөн эле атаңыз менен болгон программаны бул жашоого келгенде өзүңүздүн программаңызды аткара албай калгансыз, ага кечирим кылып туура кабыл алып же болбосо анын батасын ала албай калсаңыз, ошол проблемаңыз сизди ошо турмушка чыккан жерге чейин өзү ээрчип келет. Мисалы үчүн күйөөңүз менен болгон проблема же кайнатаңыз менен же кайнелериңиз, кайнагаларыңыз менен болгон баягы бүт эркек аттуулар менен болгон проблеманын баары тең. Үйүңүздөн сүйрөп келген баягы келишпестиктер, үйүңүздөн түйрөп келген проблемалар, ошолордон эле уландысы болот. Эгерде сиз үйүңүздө апаңыз менен болгон проблемаңыз же отработка кыла албай калсаңыз, өзүңүздүн баягы белгилеген милдетиңизди, сепарация деп коет да, кыз турмушка чыкканда бөлүнөт, бала турмуш курганда бөлүнөт да, ата энеден бөлүнүшөт. Ошондо ал бөлүнгөндө сиздин ошол бүтпөй калган программаларыңыз эле кайра ээрчип келет да. Эгер апаңыз менен болгон проблемалар бүтпөй калса, анда кайненеңизге, ал жактагы абысындарыңызга, кайынсиңдилериңизге, кайнежелериңиз менен ушундай проблемалар болот. Ошондуктан баягы кайната кайнене же күйөө менен болгон проблеманы чечиш үчүн сөзсүз ата энеңиздин таарынычтары менен иштеш керек. Эгерде ушундай көйгөйлөрүңүздөр болуп калса, анда бизде атайын ушундай иштей турган техникалар бар. Эксклюзивдүү, индивидуальный мен өзүмдүн техникаларым бар. Ошол боюнча мага кайрылсаңыздар болот.